Kur'an kitaptın akısın berүү kандай деген кандай? Kur'an kitaptın akısın berүү деген кандай? Kur'an kitaptın akısın berүү деген туган Kur'anды окуу. Kur'anды окуңуз, акысын берүү. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин айтканы, ар бир мусулман эркек аял, чоң кичине айырмасы жок, бир жылда 2 жол Kur'anды окуп бүтүрүш керек. Башынан аягына чейин. Ушу Kur'андын акысы. 2 жол. Аз дегенде 2 жол. 6 айда 1 жол бүтүрөсүз, 6 айда 1 жол бүтүрөсүз. Оңой да. А так, машалла, Kur'ан өзү дайыма эме отурган болсок, 1 айда 1 жол окуп бүтүп туруш керек да. Жөнөкөй мусулман адам. А карылар машалла 1 жумада. А жөнөкөй мусулман адам Kur'анды күн сайын 1 пара окуйт. 1 парага мейли жарым саат кетет. 1 саат кетсин. Ошого жетишибиз керек. Ар бирибиз Kur'анды күн сайын 1 пара окуганга жетишибиз керек. Ошого биздин аракетибиз, биздин планыбыз ушундай кетиш керек. Канча Kur'anын болсо, ар бирин жыл сайын хатым кылып туруш керекпи? Же өмүрүң өткөнчө 1 Kur'an китепти 1 хатым кылсак акысын берген болобузбу? Жок, муну айтты ба? 2 жолу кылыш керек. Айда 4